арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Омоқты ой, дымақты пікірлерді ортаға салып талқуға қалған толықтардың ток-шоусы назарыңыздарда. Бүгінгі көрсетуіміз көпшілік көрсетулерден көп нәрсесімен айырмаланып, бүгін біз Қырғыз Республикасының ел артисті, ел аралық түрксөй сыйлығының иесі Түгелбай Қазақов ағайдың шығармашылығы туралы болмақшы. Көрсетуімізді баштан аяқ музыкамен қолдап қоштап, жана маға жардамчы алып барушы болып, Қырғыз Республикасының ел артисті Құрманғазы Азықбаев жана Энес айтабы. Ошондой эле обончу ырчы пародист Майрамбек Осмонов агай. Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Гүлзат Байзакова эжекебиз. Эл аралык кароо сынактардын лауреаты Юлия Рудская. Серепчилермен таныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор, журналист эжекебиз Пайма Сутенова. Жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык Байдылла сыйлыгынын ээси Кыялбай Гурмамбетов агай. Жалпыңыздар студиябызга куш келипсиздер. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн себепкери Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков агайды студияга чакырып алсак. Акын дипломат агайыбыз Актар Рыскулов агайды студияга чакырабыз. Биз азыркы биздин муун туу туткан сыйлаган адамдын замандашсыз, атүгүл досусуз. Ушул Түгөлбай агай тууралуу биз билген, коомчулук билген, анан билбеген жактардан баштап берсеңиз агай. Ооба, түкөбүз менен биз замандашпыз. Анан таламдашпыз. Каламдаш дагы болобуз. Анткени өнөр жолун музыкадан баштаган адам кийин журналистикада да жакшы иштеп жүрөт, телевидениеде дагы башка тармактарда саясатка аралашкан учурлары бар. Ошондон мен ойлойм, адабият музыкада, өнөрдө ат салышуу азаматтык жөрөлгө. Түрк журтуна түгөлүнөн таанылган түкөбүздө арбын экен көрөңгүдө. Сиз экөөңүздөрдүн баягы биргелешкен куштун эки канатындай аракетиңиздер менен берилген түшүм бул насихат деп атап жүрөбүз, элдин баары билет дегендей. Анан ушул насихатты кантип жазып калдыңыздар агай? Эми күнү өзүңүздөр билесиздер, бул комузда, башка аспаптарда, кыякта, ооз комузда ойнолушу мүмкүн. Анын сөзү болбойт. Мына ушул жагдайдан алганда Түкөң бир жашыруун сырды байкаган экен. Могу кыргыздын күүлөрү обондуу, кайрыктуу боло турганын, аны ырдоого боло турганын байкаган экен. Ошондуктан насихат деген жалпы эми элдик күүгө түбү. Ошону мына Карамолда атабыздын чертке вариантында толугу менен ырдоого боло турганын байкаган экен. Анда жашак кезибиз мага кайрылып калды, ушуну бир ырдап көрбөйлүк депчи. Аны мен макул дедим дагы, бирок баягы мен бул кайталангыс жол болуп атат да. Ошого чейин күү ырдалардын, ыргагелерин билчү элеңиз агай? Эч кимдин оюна келбеген да. Оюна да келбеген. Канча кылымдар өткөндө дагы эч кимдин оюна келбеген. Күнүн өзүндө катылуу кайрыктар, кайталангыс ыргактар бар экенин, аны ырдоого боло турганын эч ким байкаган эмес да, ушундай эмеспи? Анан мен дагы макулдап коюп, бирок көбүрөөк ойлонууга туура келди, бир топ убакыттын ичинде жазып бердим. Анткени күүгө сөз жазыш үчүн ал кулагыңда жаңырып туруш керек. Ар бир кайрыгы жаңырып туруш керек. Мен күү толук кулагымда жаңырбаган кездерде Түкөң өзү комузда ойноп берди, аккордеонда ойноп берди. Анан кийин аягында такыр түшүнбөй бараткан кездерде оюңа келген сөздөрдү айтып ырдачы деп ошентип жүрүп жазганбыз. Бул эми
Бұл эми өзү жанагы симфония дейбиз, башка классикалык музыканын чоң жанрлары бар да. Күү ошолорго жакын экен да. Мен байкасам, насихат күүсү кадимкидей 3 бөлүктөн турат. Кириш бөлүмү бар, негизги окуяны камтыган ортоңку бөлүгү бар, анан жыйынтыктоочу бөлүмү бар. Мен ошо дегенде кириш бөлүмүн тез эле көрдүм. Бул насихат мага калган, бул насихат сага калган кирес бабалардан деп башталат эмеспи? Ошону көрдүм. Ана бүтө турган жерин дагы түшүндүм. Ортосундагы окуясын жазыш үчүн бир топ айлар биргелешип иштөөгө туура келди. Ушул жерден сурап турат агай. Музыка таануучулар кандай кабыл алды агай? Ага чейин мындай бир жанрдагы эмгек болгон эмес турбайбы? Ойбой, мен өзүм таң калдым. Себеби биринчи чыккан күндөн баштап таңдан кечке ырдап калышкан. Айрыкча айылдарда кайсы столбаны карасаң эле радиосу бар жердин баары эле насихат ырдап атышчы. Бир жолу Түкөнкө Токтогулга барып калдык. Анан кийин бир улгайып калган эне деп коелук, алдыбыздан чыгып эле айланайын түгөл байсыңбы деп бетинен өп сүйүп, неберемдин атын насихат койдум деп ошентти да. Мен эми жанында турам, бирок Түкөңдү таанып атканына, себеби ал экрандан көп чыгат да. Ошонун ийгилиги болуп атканына мен да тиешем бар экен да, сыймыктанып турдум. Сөздү Түгөлбай ага сизге берсек, биз сиздин ушул берген интервьюларыңыздан угуп калганбызда, насихаттын биринчи бет ачары африкалыктарга арналган да. Ушул чынбы агай? Ал мындай болгон. Бу илгери жаны жок комсомол бар болчу. Комсомол бирок абдан көп иштер жасачы да. Ал Акбар экөөбүздү комсомол сыйлыгына көрсөтүп калды дагы, анан ошол учурда болгон иш-чаранын баарына, концерт, жыйындын баарына бизди алып барып анан ырдата баштаган. Бир күнү мен ушу теледе иштеп жүргөндө телефон чалып айтышты, кечки саат 6-да кыргыз драмга кел, ошол жерде концерт болот, ырдап бересиң деп. Анан бизде жумуш 6-да бүтөт, бир 15 мүнөт калганда чыгып алып чуркап кыргыз драмга барсам, аккордеонду ийилди, ийинге чык сахнага деди. Мен ким бар экенин, эмне концерт экенин билбей эле сахнага чыгып кетсем, зал толтура капкара кишилер экен. Бул ошол кезде каяктан келген да билбейм, бул Судандан келген деди, арасында бир эки эле агыш киши отурат, бирөө казак экен, бирөө ким экенин билбейм. Анан мен сахнада туруп калдым, эмне кыларын билбей, себеби бул эми африкалыктар же кыргызча түшүнбөсө. Анан мен болсо тиги насихаттын кыргыздар экен деп, насихаттын бет ачарын ырдап берейин деп даярданып келгем да. Анан эмне кылам? Аны кулактандырып салдык да. Ушинтип күнүн бет ачары, анан сөзүн жазган Акбар Рыскулов, ырга салган Түгөлбай Казак деп айтып анан башканы ырдаганга болбой калды. Ошо менен анан тиги африкалыктарга ырдап берип атпайм. Баарынан кызыгы, эртеси күнү бу жерде жумушта отурсам, сыртта бир негр чакырып атат дейт. Барсам Ливиядан келген Абдусалам деген жигит экен, мойнуна эмени ийине магнитофон көтөрүп алыптыр. Насихатты жаздырып бер мага дегенди орусча ушундай сындырып айтып келди айтор. Ошону жаздырам деп келиптир. Анан жаздырып кетти. Кыргыз күүлөрү ушунчалык обонго, кайрыкка, жосо мырдаганга келерин кантип билдиңиз агай ошону? Эми бул таңгөр мактанчак киши болсо айтса болор эле, бул менин кыйындыгым деп. Ушунча болду айта бериңиз. Бул негизи мисалы на сопках Манчжурий деген Шатуровдун вальсы бар да. Мен ал институтта окуп калган жардам го дейм ушу. Ошону хорго салышкан. Хор ырдаган да. Ал өзү мындай аспаптык эле чыгарма болчу. Анан ошентип аспаптык чыгармаларды үнгө салган бир жаңылыкты мен көрүп калдым да, анан ойлодум да, биз эмне үчүн кыргыздын күүлөрүн ырга салса болбойт деп. Анан күүлөрдүн баарын, чыным айтайын, мен өзүм кичекейимде комуз чертип чоңойгон баламын. Күүлөрдүн баарын эле билем. Анан баарын бир сыйра кыргыз көчүн дагы, кыз кербести дагы, Сарынжы бөкөй, тигиндей мындайда баарын бир сыйра кыдырдым да. Анан күүлөрдүн бир жери ырдалса, бир жери ырдалбайт экен. Же болбосо эми ырдалып аткан чыгарманын ички динамикасы көрүүчүнү, угуучуну кармап туруш керек да аягына чейин. Туура. Ошентип кармай албагандар бар экен да. Мисалы Боз салкындын бир-эки жери кармайт. Анан калган жеринде бул уже баягы орустар айткандай скучный боло баштайт экен да. Анан жалгыз ушул насихаттын ички динамикасы баягы өөрчүп жүрүп отурган Акбар досум айткандай,
башталышы бар, ортосу бар, баягы өнүгө турган бөлүгү. Анан кийин жыйынтыктоочу бөлүгү бар. Ушул жалгыз насихат экен, анан ошон үчүн ошого токтогонбуз. Башка күлөрдү иштеген эмессиз? Жок, башкаларды иштедим. Мен казактардын Дина Нурпейсова деген композитор бар. Ошонун Асем Коңур деген күүсү бар. Анын да сөзүн Акбар жазган. Куттуктап койсоңор болот. Анан ал күнү мен Алматыга барып, казактардын Тамаша деген программасын ырдап бергем. Бирок алар мен сахнанын артында кийинип чечинип атканда келип айтышты бир 2-3 киши. Ыр жакшы экен, чыгарма жакшы экен, бирок биздин өзүбүздүн казак жигиттер ырдамайынча биз муну экранга бере албайбыз деди. Мен айттым, силер ырдайсыңар, ырдабайсыңар, мен силерге алып келдим. Ушундай кылсаңар болот деп. Өзүңөр билгиле. Дедим, эмеге бергенде өзү 7-8 ырда чыккандалар. Ошон үчүн алтын балалыкты берди, калганын берген жок. Асем Коңур да берилген жок да. Алар экрандан көрбөй калышты, бирок концертте көрүштү. Анан жакында Акбар сөзүн жазды. Менимче мына май айынын аягында же июндун баш жагында бир концерт беребиз го деп турам. Ошондо Шекербек Шеркуловдун Жүрөк толкуйт деген күүсүн Кудай буйрса ушу элге тартуулайбызга деген оюбуз бар. Акбарга ыр тандоодо, ырдын текстин тандоодо аябай кылдат мамиле керек деп айтышат да көпчүлүк оюнчулар. Мисалы ырга оонго ыр шакеш келсе, анан чыгарманын өмүрү узун болот деген сөз бар да. Ошол сөздү агайдын чыгармачылыгына шайкештирип айтып берсеңиз. Түкөңдүн айталык чыгармачылыгы узун өмүрлүү болуп атканы бул тек гана оон чыгарып музыка жазып токтолуп калбай, кийинки учурларда мындай китеп да чыгарып, анан ырларды да жазып жүрүп атпайбы? Ошонун өзү көп нерседен жардам берип атат. Могу насихаттын жана сиз өзүңүз айткандай өзөгүн ортолугун кульминациясын түзүүдө аябай баягы кыйналдым, чырмалдым деп бир маектериңизде бергенсиз. Анан мен бир жакында эле бир чоң аксакалдан угуп калдым. Ошол ырды биринчи укканда мен ыйлай бергем депчи. Анткени дал ошол жанагында басым, анын атасы, чоң атасы репрессияда. Өзүнүн атасы 53-жылы. Агасы да бир жерде ошентип баягы улутчул болуп, кысмактанып туруп, өзү эле калган экен да, жападан жалгыз. Ошондо айтат да, ушул нерсе дал эле кыргыздын тагдырын жазып таштаган ошо киши депчи. Ошого кандай карайсыздар? Эми рахмат, мен мындай коштоп айткан жакшы пикирлерди көп уктум. Арасында сындагандар да бар эми. Бир адам мага ушундай пикир, мындай учкай пикир айтыптыр да. Ушу насихаттын эмне болгону аягы түшүнүксүз болуп калган дейт да. Эми өзү чыгарманын өзүндө табышмак болуш керек. Айрыкча жанагы тарыхты камтыган, көп окуяны камтыган, карама каршылыктарды камтыган чыгарманын өзүндө кандайдыр бир табышмак болуш керек деп ойлоймун. Мен да аягын чыгара албай, себеби бул жерде жебе менен ак бугунун ортосунда күрөш жүрөт да. Эмне үчүн жебе деп алдыңыз агай? Жебе эмне бул түшүндүрөт? кара күчтөрдүн белгиси да. Ак бугуну кубалап баратат. Жетсе бугу өлүп калышы мүмкүн. Жетпей калса, качып кетсе, жомокко окшоп калышы мүмкүн. Аягы жакшы бүтүпчү. Ошондой кезде дагы бир кичинекей нюансы бар. Ал дагы элдик философияга барып такалат. Аягында анан кайып болуп кетеми дейт эмеспи? Ошол кайып болгондо үмүт калды. Үмүт болуп калды. Азырынча жок, бирок кайрадан жаралышы мүмкүн деген тилек менен ошондой элдик философия менен жыйынтыган элек. Жакшы. Азыр Түгүлбөй Токтогулчу айтпадыбы, жаны жок комсомол деп. Ошол жаны жок комсомол Түгүлбөй Токтогулчу көзү тааныштырган. Комсомолдук турмуш деген чоң бөлүм бар эле. Аны Акбар Рыскулович жетектечи. Мен ошол газетада Акбар Рыскуловичтун алдында иштечимин. Ошол комсомолдук тапшырмалар, ошол баягы эмне деп койчу эле, отдел пропаганда агитация. Анан үгүт иштерин жүргүзүү үчүн Түгүлбөй Токтогулчу экөөбүз Тогуз-Торого барып биринчи экөөбүз ошентип таанышканбыз. Анан азыр ойлосом, кээде ушул жаштарга стимул жетпегендей болуп кетет. Бизге стимулду ошол комсомол берген. Ал радио, телевидениеден сырткары сени эл аралатып турчу да, эл көзмө көз көрчү. Элди аралачысың, элге аралап барып кайра байып келчүсүң. Анан мен ойлойм, ушул түбүндө ушул чыгармачылыктын түпкү ышкысынын бирөөсү Акбар Рыскуловичтуку дагы, Түгүлбөй Токтогулчтуку ушул комсомол болду деп ойлойм да. Себеби аны өзүмөн байкайм.
Түгөлбай агайга мен мындай тан бергенимчи, эң башкысы мисалы бул кишинин биринчи кар деген китеби да чыккан, ырлар китеби. Өзү да жакшы ырларды жазат да, мыкты ырлары бар. Анан азыркы обончуларды алып карасаң, ыр жаза албаса деле сөздөрүн өзү жазып чыгарып салып атпайбы? Ага караганда Түкө мисалы өзү жазса да келиштире жазмак, бирок ошого карабай туруп обонго мындай берки бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деп мына ошо учурда Акбар агай өтө популярдуу акын эле чынында. Жаша эле Ушу агайды карап биз үлгү алып, ай ата ушундай бир сөздөрдү келиштирип, уйкаштырып, кынап туруп ушу агайдай жазсак экен деп тилек кылган жаштардан элек ошо кезде. Анан ушундай мындай чыгармачылыкка өтө мындай эме караганны Түкөгө баа берем да. Ошо сөзгө маанисинде карап, анан обонго да маанисине карап эметкенине. А болбосо өзү деле жазып салмак да. Мен себебин айтып берейинчи. Айтыңыз. Ооба. Эмне үчүн өзүм мындай ырдын сөзүн жазбайм. Бул обон чыгарып жүргөн мына Майрамбектер, Курмангазылар билет, силер деле билесиңер. Адам бир темага бир эле толгонот да. Салжан Жигитов айтчу эмес беле, жолборс бир эле секирет деп. Анысы кандай бир теманы эки жолу толгоно албайсың. Эки жолу бир деңгээлде толгоно албайт киши. Мисалы обонуң жакшы чыкса, сөзүң начар болуп калышы мүмкүн. Жамгырдай болуп калат да. Жамгырдын сөзүн өзүм жазгам, бул обону көтөрүп жүрөт бул сөздү. А болбосо учурунда ушунун сөзүн бир акын иштеп жакшынакай кылып жазып берсе, мына азыр казактар ырдап жүрбөйбү Кайрат Нуртас. Ошол бир нече саптарды кошуптур. Жанагы жамгыр төктү тамчылары, сан жүрөктү жанчылады деген сыяктуу саптарды кошкон да булар. Анан жакшы мыкты да бир 3-4 сап бар ошондой. Ошондой саптар эми акындар табат да аны. Ошон үчүн мен учурунда деле көргөм. Өзүм сөзүн жазып көрөйүн деп, айла жоктон эле жазып калбасам, обон чыгаргандагыдай кайра эле ошол темага толгоно албайт экенсиң да. Ошон үчүн мен дайыма акындарга заказ берем. Түгөлбөй Токтогулович баягы Түгөлбай Казаков деп обончу катары таанылды элге. Аткаруучу катары таанылды. Эл ушунчалык сүйүп турду. Анан азыр ойлосом ошондо биз жашыраак элек да, кичинерээк элек анан деген мен Түгөлбөй Токтогуловичтун сөзүн жакшы көрдүм. Мен сөзүн сүйдүм. Ал кезде баягы жашыраак экем, жүрөгүм анча жаралуу эмес, жаралуу жүрөк ырыккысы келет да. Жүрөк бүтүн анда. Анан баягы эле Жакшы кеп калды. сөздү ээрчийсиң. Айтып атышпайбы? Токтогулду ээрчип, Жеңжокту ээрчип, Ысмайылды ээрчип, ушуларды угуп, ушул менен байдык депчи. Мен Түкөмдү ээрчип жүрүп сөзгө байыдым. Түкөм көп нерсени айтып берет эле. Мисалы ушул ырдап атканда отуруп чогулуп ырдашат да. Ошондо мен ыр батыраак бүтсө экен Түкөм сүйлөчү экен дечимин. Анан мен бир интервьюда бердим эле да, сиздин устатыңыз ким дейт? Мен азыр да айтылам. Менин устатым Түгөлбай Казаков. Сөздү үйрөткөн, сөздүн касиетин, өзүңдү алып жүргөнүңдү үйрөткөн, кайсыл чөйрөдө кандай жүрүш керек, анан баягы адамгерчилик. Кээде айтып коебуз, адамдын өзүнүн данегинде болбосо ал болбойт депчи, жок болот, жугат. Жакшы нерсенин баардыгы жугат. Себеби көрүп атпайбызбы, бул аябай популярность деген кыйын нерсе экен. Бул бир жагынан карасаң тозок экен да. Ким көтөрүп, ким көтөрбөйт, аны көтөрө албай ооруп өлүп деле калып атышпайбы? Туура. Анан ушул нерсеге келгенде Түкөм көтөрүмдүү болду да. Мисалы, Түкөмдү ээрчип көчөдө кетип барасаң, көчө экиге бөлүнүп, жарылып, анан карап турар эле. Жаш бала болсо ошончалык мындай Түкөмдүн жанында баратканыңа сүйүнөсүң. Түкөм эчтекени байкабат, сага сүйлөп, бир акыл насаатын айтып, же бир кызыктуу нерсени айтып баратат. А деги эле сени тосуп алгансып дыңкыйып биз жандан өтчүбүз. Анан кийинчерээк баягы анча-мынча элге тааныла баштаганда, ошол эл карай баштаганда, эл учура баштаганда, эл мактай баштаганда мен дайыма Түкөмдү ойлочумун. Айрым бир учурларда Түкөм кандай кылат эле? Ушул учурда кандай болот эле деп. Анан мен ойлойм да, ушул устат, сенин устатың кандай болсо, сен ошондой эле болот окшойсуң. Мен ойлойм да ушул Түкөмдүн жолу менен эле келатам деп. Жанагы жерине мен өз ой пикиримди айта кетким келип атат. Түкө айтпадыбы? Мындай бир эле жолу толгоно алат экем чыгармага депчи. Мен ойлойм, тескерисинче
мисалы бир жүрөктөн чыкса экөө тең. Эгер экөө тең жакшы болсо, бир уядан учуп чыккан мыкты обон болот да. Себеби азыр көп обончулардыкы обонуна кээде сөзү шайкеш келбей калат. Ошондойлор болуп атпайбы? Ар башкача мисалы мажорный ырга минорный сөз болуп калса да жарашпайт да. Анан ошо бир уядан учуп чыккан обондор да мыкты болот эле да. Тек гана түкө мисалы момундай ырды жазган киши өзүнүн обондоруна кантип ыр жаза албай калсын. Ошон үчүн түкөнүн жанакы мен жакшы көргөн жана шалдырап сууга алып келдим деген ырыңызды окуп бериңизчи түкө. Өтүнүч. Мен көптөлөр жазбайм. Кээде ошо учунаштанып бир саптар келип калат да. Анан ошону кагазга түшүрүп коем. Мектепти бүтүп кетип атканда мен биздин айылдагы чоң сууга чуркап барып, ушу бир абдан жакын досум менен коштошкондой болуп коштоштум да, жээкте отуруп кадимкидей. Жүзүм чайдым дегендей, коорап сүйлөп да жибердим, жакшы кал тарапара деп. Анан көргөн киши бул жинди болуп калган экен деп ойлосо керек ошол кезде. Кайра остановкага чуркап келип автобуска отуруп анан кеттим окууга. Ошондогу маанайымды жазган бир куплет, анан калганы кайра бир нече жылдан кийин кайтып баргандагы ыр деп жазып койгондо Байдыкенин стилине салып. Байдыке ыр окуганда ушинтип окучу эле, биринчи үндүүнү созчу да дайыма. Шааркырап аккан кашка суу, шапатаңда торолдум. Шаарда эми башка суу, шарыңа куса болормун. Шааркырап аккан кашка суу, шашты элем бир кез сен өңдүү. Шаардан эптеп ап келдим, шалдырай түшкөн денемди. Шааркырап аккан кашка суу, шаша бер, сенде арман жок. Шарыңды тыңшап турайын, менин шашаар жерим калган жок дейт. Жигитке жетимиштерден аздык кылат деп байы кыргыз бекер айтпаптыр да. Ал нерсе чындап эле ошондой болуш керек экен да. Жашаш үчүн мисалы азыр кесиптер көбөйдү, эмгек колдор же болбосо эмгек жааттар да көбөйүп атат, бирок кыргыз коомунда, өзгөчө көчмөн коомунда көптөн чулуу 2-3 өнөрдүн ээси болмоюнча жашашта кыйын болгонбу, ошондуктан биздин каныбызда калган нерсе 70-тен болбосо дагы бир 7ден өнөрдү алып жүргөн кыргыз баласы болуп чоңойгон экенбиз да. Акбар агай, анда ушул сөз суудулук ачпасын деп жалпы көрүүчүлөргө, сиз үчүн, студияга келген конокторубуз үчүн Гүлзат Байзаковадан насихатты сунуштайлы агай. Ушу мен Залкар агайлар, ушу Төгөлбай агай менен Акбар агай менен замандаш болуп калганыма сүйүнөм. Кичинекей чагымда Баймеже айткандай, мектепте окуп жүргөндө ар бир үйдө 5 сомдук радио илинип турар эле. Мына ушул радиодон ушу 8-9 окуп атканда агайдын насихаты кеткен, радиодон кеткен убакта мен бир жерин, бир кайрыгын укпай калчудай болуп, ушу радиону илинип турган жеринен алып кулагыма такап ушинтип үйрөнгөн элем да. Анан ыраазычылык билдирем агайга. Ушу мынакей сөзү Акбар Рыскулов агайыбызга таандык, иштеп чыккан биздин Төгөлбай агайга бул ыр менин тушоомду кессем деп кескен деп айта алам. Себеби мен ушулар менен институтка да өттүм, ушулар менен көп жакшылыктарга жеттим десем жаңылышпайм. Анан ушу Залкар бул кайталангыс чыгарма деп айта алам. Себеби агайлар айткандай, мына көөнү биринчи жолу иштеп чыккан бул биздин кыргыз музыканын тарыхындагы алгачкы өзгөчө ыр. Андыктан жүрөгүм менен сүйүп жакшы көргөн ыр ушу сиздерге тартуу кылайын.
агай, бизге келип маанилүү маяк куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз агай. Ишиңизге келик. Төлбай агай, жакында эле ушул эл аралык Түрксой уюмунун сыйлыгына ээ болдуңуз. Деги эле ушул мынау доор алмашып заман өзгөргөн сайын элдердин биримдиги, өзгөчө тектеш элдердин биримдиги улам сайын оргуштап чыгып атат да, ошо демилгелер көтөрүлүпчү. Анан ошол кырдаалда ушундай сыйлыктын алышы эмнени түшүндүрөт, туюндурат? Ынтымактын күчү атышы бүткүл дүйнөлүк глобализация деген процесстен улам да. Ар ким баягы жакындарын коргоп калгысы келет. Ошондон улам чыгып аткан нерсе. Экинчи жагынан Советтер Союзунун учурунда алыстап калган түрк тилдүү элдер деп коебуз го. Ошолордун азыр кайра кызматташтыгы, тууганчылыгы күчөп атат. 1993 жылы биздин атактуу агабыз Кыргыздын Чыгаан уулу Төлөмүш Океевдин идеясы боюнча июль айында Алматыда 6 мамлекеттин маданият министрлери чогулуп Түрксой деген уюмду түзгөн. Бул уюмдун максаты түрк дүйнөсүнүн өзүнүн ЮНЕСКОсу болуш керек деген максатта түзүлгөн да. Бүгүнкү күндө буга 30 элдин өкүлдөрү катышып атат. Башында 6 эле болчу. Бул эл аралык статус алды. Көп иштер жасап атат. Мисалы Түрксойдун аркасы менен азыр ООНдо, ЮНЕСКОдо Ноорус майрамы майрамдалат. Аны мына Түрксой жасады. Түрк маданиятын бүткүл дүйнөгө тарата турган уюм да бул. Анан бул уюм өзүнүн ичинде бир нече сыйлыктарды уюштурган экен. Баары эле чыгармачылыкка байланышканда. Анан бул жолу мен билген жокмун. Бул ким көрсөткөн, кандай талкууланган, иши кылып ошол жана катышкан элдердин баарынын өкүлдөрү келип талкуулайт экен. Айтор ушундай. Анан теге Түрксойдун төрагасы сиздин жакын досуңуз деген чынбы агай? Жок. Мен жок. Ал төрагасын мен ошо эски Шекирден барып көрдүм. Казак жигит экен. Ал экөөбүздүн жолубуз кесилишпептир мурда. Ал деле Казакстанда маданият министри болуп иштеген экен, бирок биз эч бир жыйында, эч жерде көрүшүп таанышкан эмес. Мен казак досторум деле көп, бирок бул жигитти мен тааныбайт экен. Коомдук иш менен агай, коомдук иш менен чыгармачылыкты айкалыштырып кетсе болобу? Кыйын. Кыйын. Кыйын эми, бирок айлабак жасай турган нерселер да булар. Эсенбай Нурушев агай мынтип айтты эле да. Түгөлбай Казаков бул тубаса журналист. Кийинчерээк орто жолдон адашып музыкага кетип калып, бирок кайра эле журналистикага келди деп. Сиз өзүңүздү кандай журналистмин деп эсептейсиз агай? Айланып казыгын тапты деппи? Айланып казыгын тапты деп. Мен өзү эки өнөрдү кичекейимде чогуу эле баштап алсам керек. Себеби кичекейимде комуз чертип баштадым дегенде ырдап баштадым. Анан бирок 6 класска келгенде райондук гезитке, анан кийин Ленчил жашка, тияк бияка кабар жазып баштагам. 6 класс кезиңизде? 6 класстан баштап 8 класста райондук гезиттин штаттан тышкары кабарчысы болгом. Анан 8-9 класска келгенде 3 айыл деп коелук эми, 3 колхозда. Ошол боюнча корпос деп койчу. Кабарчылардын өзүнчө посту. Ошого жетекчи болгом. Ошол алган гонорарыңызга 6 класс кезде, 8 класс кездериңизде балдар болуп тиги момпоси алып жечилик деп ошону Биз айткансыздар. 5 бала тоодон келип окучубуз. Мен 13 километр жерден келип окучумун. Берки 8 чакырым, 10 чакырым жерден келген балдар бар болчу. Анан алар кайра үйүнө кетет да. Баарыбыз велосипед менен кетебиз. Анан арасында поштодон тыйын алган мен элемин. Анан мен ошо гонорарыма барып, биздин магазиндин мындай текчеси анча бай эмес эле. Биздин айылда биздин бала кезде болгон шоколадыбыз гематоген болчу, ал аптекада сатылчу. Магазинде болсо карамель деген сатылчу, ичи повидло. Анан повидлонун өзү сатылчу, жаркыраган чоң челекте. Биз ошол повидлодон сатып алчубуз, анан пряник сатылчу, ал кайсы жылкы экенин билбейбиз. Мүмкүн бизден улуубу. Ошону алып алып, катыган. Анан тиги чоң суунун боюна барып, ошол пряникти сууга малып, повидлодон сыйпап. Агып аткан. Биздин агып аткан суу аккумуляторго кое турган сууда. Ошону малып,
Анан тиги повидордон шыбап жеп алып, курсак тойгузуп алып, анан кийин кетчүбүз тиги кыштоолорубузга. Жакшы, рахмат агай. Анан сиздин ушул журналистика жосом коомдук ишке аралашканыңыз бала кезден эле башталган. Эки үзөңгүнү тең алып кетипсиз дегендей да. Анан ушул жерден суроо, сизди ушул журналистикага, ушул теле жаатына келгенге, ушул коомдук биринчи каналга келгенге мурдагы президентибиз Майрам, ошол кишинин жубайы Майрам Акаевдин үлүшү бар деп угабыз. Бул канчалык дегенге чындык? Ошо кездеги элдин баары кол чабат ошол алып келген экен деп ойлоп атышат. Ошо кезде Ак үйдө кадр боюнча иштеген кишилер азыр аман эсен баары тең эле. Мына Байма Жапаровну жакшы билет. Мен мурда орун басарга резервде турдум. Андан кийин Сатыбал Жээнбеков келгенде төрагалыкка резервге коюлдум. Байма орун басарлыкка коюлду. Менин учурумда бул төрагалыкка коюлду. А кезде резерв кадров деген система иштечи. Мына ар бир келген төрага өзүнүн ордуна 3 кишинин кандидатурасын көрсөтчү. Мен кетсем, ушул үчөөнүн бирөөнүн тандап алгыла деп. Биз ага милдеттүү болчубуз. Келгенде ошондой 3 кишини көрсөтчүбүз. Сатып алды, мени жана 2 кишини көрсөткөн. Мен Байма менен дагы 2 кишини көрсөтүп бергем. Кызматка келер менен берчүбүз аны. Ошол система 94-жылдары өлдү го дейм, Ошондо жоюп салышты да, анан баягы каалаган кишисин каалаган жерге кое турган оюн башталып кетти да. А бизди а кезде ата тегибизге чейин изилдеп туруп анан алып келчү кызматка. Ал система иштеп аткан учур болчу. Биз Байма Жапаровдун орун басары болуп келгенде дагы ошол система менен келди. Бул кишини дагы көрүнгөнгө байлап жүрүшпөйбү? Тигил алып келди, бул алып келди деп. А кезде оңой менен алып келе алчу эмес. Ушул жерде эле суроо, суу электе дегендей. Мурдагы бийликтегилер бийлик менен иштешип калдыңыз дегенде, коомдук ишиңиз көбүнесе ошол учурда туура келип калды. Ынтымак курултайындагы жетектеп калган учуруңуз болду. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз агай. Ынтымак курултайы мындай болду. Мен эгер ынтымак курултайына барбасам, бир ишти жасай албайт элем. Себеби ошол курултайдын резолюциясында жөн эле бир жыргалбай сыдыргыга салгандай сөздөр болчу, бүт баары. Анан биз эмнени киргиздик? Петровкадан камалгандар бошотулсун. Исмаил Исаков бошотулсун. Балыкчыда камалгандар бошотулсун. Тарифтер, электроэнергиянын тарифтери кайра ордуна келсин. Тиги уюлдук байланыштын 60 тиынын алып салгыла дегенин баарын резолюцияга киргиздик. Киргиздик дагы биз Ак үй менен макулдашпай эле гезитке чыгарып жибердик. Ошо менен Ак үйдөгү төбөлдөрдүн биздин курултайды көрөйүн деген көзү калган жок. Алар бизди жаман көрүп калды, оппозиция болсо катышасың деп жаман көрүп калды. Ошо менен биз эки оттун ортосунда калдык. Жакшы, рахмат агай. Анда Байнеже, Төлбай агайдын ушул коомдук иштеги аракеттерине сереп салып берсеңиз. Түгөлбөй Токтолуштун мындай бир коомдук ишмер боло тургандыгы каяктан чыкты деген суроо болот да. Мен ойлойм, бул киши өзү окумал киши да. Мисалы, мына ушул жерде отурганыңардын көпчүлүгүңөр билесиңер, ошол кезде Түгөлбөй Токтолуш чыгып, ал филармония болобу, дворец спорт болобу, башка жерде болобу, аккордеон асынганда зыңкый беле турчу. Бир жакасы кирип, бир жакасы чыгып калчу эмес. Мындай Туаса эмеспи? Аябай бир өзгөчөлөнүп, бир кызыл, тазыл, жашыл кийинип алчу эмес. Дайыма ушундай бир жакшынакай кыттай болуп жүрө турган эле. Анан биз айтчубуз да, сиз мындай караса, ырдабасаңыз, партиялык кызматкерге эле окшошсуз деп. Анан бул телевидениеде музыкалык редакциянын башчысы болуп калды. Бүгүнкү күндө жана Кыргыз радиосундагы Алтын фондусунун калыптанып, иштелип, өзүнчө бир каталогко бөлүнгөндүн башында ошондо Түгөлбөй Токтолуш жетекчилик кылган редакция турду. Бул бир. Экинчиден, мына азыр резерв кадров деп айтылып кетти да, Сатыбалды Жээнбеков келгенге чейин биз резерв кадровда турдук, экөөбүз тең. Башкы редакторлор катары. Башкы редакторлор дайыма ошо кадрларда турчу да, орун басар. Бүгүн болбосоң эртең орун басар болчусуң. Түгөлбөй Токтолуш биринчи орун басардын резервинде турду, мен орун басарда турдум. Мен орун басарлыкка өтүп кеттим, бир жылдан кийин Түгөлбөй Токтолуш кайра келип башкы директор болду. Бунун бардыгы, мисалы, жана айтылып жүргөндөй тигинин таанышы мунун учурашкан эмес, бул өзү ошол кезде бака бузула элек кез эле да. Анан башкы редактор болуп иштеш үчүн, анан жетекчи, биринчи жетекчи болуп иштеш үчүн интеллект керек. Туура. Бардык нерсени түшүнүш керек. Билиш керек.
Анан Түгөлбай Токтогулович ошол баягы кайра куруу жылдарында биринчи жолу баягы композиторлор өзүнчө кетип, баары өзүнчө кеткенде ушул обончулардын, элдик өнөрлөрдүн биринчи союзун түздү да. Бул аябай чоң каршылыкка турган. Азыр мындай эле кабыл алынып калат, бирок ал кезде чоң карама каршылык бар болчу да. Анан мен дагы айтып кетким келет. Анан күнү бүгүнгө чейин Түгөлбай Токтогулович биз менен иштеп атат. Биз ар бир ушу бир коридордо, мындай жөн эле бир административкада, чогулушта, планировкада чогуу отуруп калганга эмес, ушу коридордо жүрүп учурашканыбызга сыймыктанышыбыз керек. Туура. Бардык жерде ал кайсы жер болбосун, ошол жердин бир кутун кармап турган касиеттүү топ болот. Мен ошо ойлойм, ошол бүгүнкү күндө биздин ошол телерадионун имаратында биздин ушул жерде иштеп аткан, болуп аткан духтун кутунун бирөөсү, эгер ошол жалгыз болсо, ал Түгөлбай Токтогулович. Түгөлбай агай, ошол жерде Мен мен дагы- келип калды, сөз узду келип калды. Сиздин жетекчилигиңиз кыска аралыкта келип, анан кетип калганыңыздын себеби эмне болду? Ошол кезде реклама деген башталды. Анан биз көбөйтүп баштадык. Биз анын эсебинен азыркыдай Минфиндин арааны ачыла элек болчу. Ошонун эсебинен элге жол кире бере баштадык. Анан тамагына акча бере баштадык. Кызматчыларга. Кызматчылардын ошол жерде 1,5 миң кишинин тамагы менен жол киресине акча бөлө баштадык. Рекламанын эсебинен. Анан кийин республикалык бюджет тартыш боло баштады дагы. Алар биздин ошол тапкан акчабызды тиги өзүбүздүн бюджетибиздин эсебине киргизип кыса баштады. Бюджеттин эсебине киргенден кийин ал айлык эле кетет, же болбосо ушундайга кетет, болду, анан ашыкпаш жанагын жасай албай каласың да. Ушул кармаш башталды. Бирок мен Амангелди Муралиевке рахмат айтышым керек, ал өтө кыскан жок бизде ошол кезде. Кыскан жок, ошо менен элдин баягы тамагына деген, жол киресине деген акча ошо боюнча калып калды. Анан биз 20 миллионго жакындап калганда мен кеттим. Кеткеним мындай болуп калды. Бул теледен оппозиционерлерди чыгарбагыла деген эме түштү да. Буйрук түштү. Ал оппозиционерлер болсо Абсамат Масалиев, анан жана Шаршыналиев деген доктор, илимдин доктору, ушундай Руслан Тойчубеков сыяктуу. Баарынын партиясы бар. Анан алар бизге эфир берилбейт, биз элдин көйгөйүн айтат элек, андай мындай деп эле көрүнгөн жерде кыйкырып атат да. Ак үй болсо уруксат берер эмес. Анан бир күнү мына Байма Жапаровна күбө. Байма Жапаровнага айттым. Өзүң ведущий болуп, өзүң алып баруучу болуп, ушуларды чыгаралык. Эми айдап жиберер. Бул чайнек кайнап атат. Анын буусун чыгарыш керек. Болбосо ал жарылып кетет. Биз буусун чыгарып туралы. Анын айтарын айтат да. Андан кийин мына ак үйдүн да кишилерин чакыралык, жооп берсин. Деп анан Байма Жапаровна алып баруучу болду дагы, тигилердин баарын катары отургузуп, анан алар күпүлдөп эле баягы кирди да. Мына бийлик иштебей атат дегендей мындай дегенде анан Байма Жапаровна бир эле суроо берди аларга. Ушул көйгөйлүү маселелердин баарын кантип оңдош керек экенин силер өзүңөрдүн партияңарда иштеп чыгып анан жол жобосун таптыңар беле? Десе эле баары какап калса болот. Көрсө эч кимиси ал маселенин баарын партиясында талкуулабаптыр. Түкө мисалы өтө деле чоң кызматка азыркы айрым аткаминерлерге окшоп жабышпайт да. Чолпонбек Базарбаевка зам министр болуп турган кезинде Маданият министрлигинде. Ошондо ар кандай сөздөр айтылып анан кетирүүгө аракеттенди да, мындай ар кайсы шылтоолор чыга берет эмеспи? Ошондо кээ бирөө жанталашып эметет го, мындай ордун кармап калууга. Түкө болсо өзү бир гана сөз айтты, ошо сөзү менин көкүрөгүмдө калып калды да, өзүнчө лакапка айланчу сөз болуп калды да. Маданият министрлерин эмес, маданиятты сактайлы деп туруп түшүп кетип калды да. Рахмат. Рахмат. Анын өзү жалпыңыздар үчүн, Түгөлбай агай, сиз үчүн ошол сиздин чыгармачылыгыңыздын ана башы туну болгон Алтын балалыкты Майрамбек Осмоновдун аткаруусунда тартуулайбыз.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка ишмерлери союзунун президенти Кубанычбек Успонов агайды студияга чакырабыз. Кубаныч агай, студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле сурооз ушул Түгөлбай агайдын кыргыз музыка дүйнөсүнө кошкон салымын баалап берсеңиз. Түгөлбай Токтогуловичту мен 67-68-ден бери билем. 1978-жылдан. Ошо мезгилде Түгөлбай институтка жаңыдан келип жүргөн мезгили 76-жылы искусство институту ачылат. Биринчи кабыл алгандардан биз болдук. Биз болсо даярдоо курсунда ошо композиторский теория композицияда окудум. Ошо бирге жүрүп, бирге жашап жүрүп, чыгармачылыгына кандай окушуна бирге жүрдүк, бардыгына күбө болуп калдык да. Түгөлбай окугандан баштап эле абдан мындай сабаттуу музыкант көрүндү да. Анан нотаны дагы тез өздөштүрдү. Анан башка оюнчуларга салыштырмалуу Түгөлбайдын бир аймасы ошо нотаны жакшы билип калды, жакшы жазчу өзү. Анан нота окуганда эркин болуп кетти. Кийин ошого жараша же иштегенге байланышып, анан кийин мына дайым инструмент кармап жүргөн техникасы дагы өсө баштады. Агайдын ошол замандаштардан, оюнчулардан айырмасы эмнеде эле? Түгөлбайдын айырмасы мурунку оюнчулар менен салыштырып айтсак, мурунку оюнчулар мисалы үчүн мына Эгинчи, Мусабаетов, Богачев, ошо кыргыздын латы өзү таза диатоника да. Түгөлбайдын баягы өзгөчөлүгү ошо Рыспай, Түгөлбай булардыкы гармониялык мажор, обондук мажор, же минордук ыр болсо гармониялык минор, обондук минорлор аралашып кеткен да. Түгөлбайдыкы болсо кээде жана бир аттуу тональносттер деп коет. Мисалы үчүн, мисалы до мажор, до минор. Минордук ырлар аткарылып атса да, үчүнчү баскычын жогорулатып ал деген тониканы мажорго келтирип койгондугу да. Кандай гана минор дейбизби, мажор дейбизби, жазылган ырлардын кандай болбосун, көпчүлүгү хит болуп кетти да. Мисалы, эл оозуна алып, оозунан түшүп ырдалып калды. Себеби эмнеде агай? Себеби бул да мурда ошо обондорубуз, кыргыздын обондору ошо диатоника эле болуп атса, Түгөлбайдын, ошо Рыспайдын, Сардарбек, кийин ошо жана Чоронун тобу киргизгендиги жана ошо гармониялык мажор, минор деп атам. Минор болсо обондук минор ошондой баскычтарды өзгөрттү. Ал өзгөртүлгөн неден келип чыгат? Менин оюмча, мына аккордеондо же башка инструменттерде деле эркин ойногондугунан, эркин техникасынан чыгат. Кесиптик өзгөчөлүгү такай сакталгандыктан хит болду деген сөз да. Анан мисалы ошолордун ичинен негизги баягы ортоңголдой деп коебузбу? Жамгыр төптүсүнө токтолсоңуз да кай? Сөзүнө төп келген, абдан сөзүнө төп келген, гармониясы жакшы тандалып коюлган. Анан чындыгында баягы сөзгө обондук кайрыктар, обондук түзүлүштөр төп келип турса, баягы көңүлдөгүдөй ырдалат да, көңүлдөгүдөй кабыл алат. Негизи Түгөлбай байке ырды мындай чала кылып жазабайт да. Мына ошондой кылып сөзүн дагы булчак келбей калды, бап келбей калды, окуй деп ошо иштеп, майын сызгырып туруп, анан элге жеткизет да. Ошондо эл өзүнө жутуп алып, канына сиңип калат да. Анан музыкасы дагы жакшы. Биздин кыргыздын ала тоонун жытын чагылдырып, элге момундай энергиясын чачып атат да. Ошон үчүн илхом келген кезде, бул бир эле толкун болбойт да. Баягы бир толкундан илхом келе калганда, ошол мезгилде аккордеонду алып, ошол мезгилде жазганга жетишип калыш керек. Ошону билет да. Анан билгенде ошону анализ кылып, ушу кайсы жеринен кемчилик кетти деп өзүн өзү сынап, сыноодон өткөзүп туруп, анан элге таратат да. Ошон үчүн эң өзгөчөлүгү ушундан болуп калат. Туура айтты. Эң туура айтты. Анын үстүнө Түгөлбайдын дагы бир өзгөчөлүгү өзүнүн обону кооз, коңур, элге жагымдуу.
бардык эле оюнчулар, бардык эле композиторлордо үн жок. Түгөлбайда үн дагы бар, техника да бар. Аккордеонду эркин ойлойм. Анан кийин тексти өтө мындай жакшы тандайт да. Мына көрө. Кыялбай агай, Жамгыр Төктүнүн бул кишинин баягы акын катары көп таанылбаса дагы сөзүн өзү жазган адам болуп атпайбы? Анан ошол текстин өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз агай. Талдап берсеңиз. Мен деле өзүм бая мектепте жүргөн учурда ошо ырдап эле көчөдө жоро жолдоштор менен кечелерде болобу, көчөлөрдө болобу, гитарды моюнга илип алып эле ошо ырдап жүрдүк да. Анан уже балалык кезиңден бери өзүң көкүрөгүңө сиңип жаталып калган нерсени мындай башкалар канча сындаса да моюңуңа албайт экенсиң, себеби балалыгың, жаштыгың ошо ырга басырылып калганда. Турган турпаты менен кабыл аласыз. Турган турпаты менен кабыл аласың. Анан ал ырдын мыкты жери мага жаккан. Мисалы биз көбүнчө ырдаганда айды, күндү көбүрөөк кошуп ийип, жазды кошуп ийип ырдайт эмеспизби? Мында болсо кадимки сүрөт турат да, жамгыр болуп атат, анан биз келе жаттык, бет алдыдан шамал согуп деп мындай жамгырдын төгүлгөнү айтылып анан күн күркүрөп деп кетип атпайбы? Ошондо ошо кезинде дагы жана айтпадым мындай бир уядан чыкканда, бир жүрөктөн чыкканда ыр элге бат жетет, мындай мыкты болот депчи. Ошого ушур төп келет да. Мисал жана күн күркүрөп, жамгыр төктү деп атпайбы? Ошондо күн күркүрөп деген жерине келгенде чын эле музыкадагы күндүн күркүрөгөнүндөй болуп угулуп мындай ошого төп келген да. Эгер башка бир акын жазса, ушу күн күркүрөп, жамгыр төктү деген ушу жерин келиштирип жазалат беле, ал уже суроо белгиси да. Жакшы. Чынында ордунда турат бул жер. Бир кошумча да, бул ыр эми ар кимге ар кандай жагат экен. Мисалы Ошто бир жигит айтат, ушул ырыңыз өлү эле жагат мага деди. Эмнеси жагат десем, эме дейт. Азыр. Эмнеси жагат сага десем, ушу өлү мас болгондон кийин бакырып ырдаганга жакшы экен дейт. Жок. Жамгыр төктү, жамгырга сугарылып жазылган ыр дегениңизди угуп калдык элек да, себеби эмнеде? Эми мунун себебин айта берип, жаза берип, бүттүм го деп ойлоп атам. Китепте дагы, интернетте дагы, гезиттерде дагы. Жамгырга жамгыр себепкер болгон. Кыскартып эле айтканда. Анан бул ыр көп эле жерде көп эле ийгиликтерди алып келип атат. Мына Юлия чет өлкөдө ырдап жүрөт, гран-прилерди алып жүрөт. Каухар Каспакова деген ырчы бар Казакстанда. Ал жакында эле Канададан гран-при алды ушул жамгыр менен. Гүл жигит Түркиядан алды дегендей. Азыр бул аткаруучулардын баарынын ичинен мына мен Юлияны өзгөчө бөлүп айтат элем да. Юлия 3 тилдерде атат бул ырды. Кыргызча, орусча, англисче. Азыр кайсы өлкөгө барса дагы бул ырдын маанисин жеткизе алат да. Калгандар музыкасын эле жеткизсе, Юлия маанисин да жеткизе алат. Ошон үчүн уруксат болсо Юлияны уксак эмне болот? Жарайт, жакшы болот. Агай. Саламатсызбы? Всем добрый вечер. Хочу еще раз Тугельбай Баке поблагодарить за эту замечательную песню. В принципе, в этом году ровно 10 лет, в 2004 году, тогда никому неизвестная Юлия Рудская пришла, постучалась в дверь к Тугельбай Баке и сказала: мне очень понравилась ваша песня, разрешите мне ее исполнять. И вот можно сказать, что Тугельбай Баке благословил меня на исполнение этой песни, потому что... Спасибо вам.
Потому что сразу же с этой же песней я в 2004 году получила первое место на конкурсе «Ырдайлы Кыргыз Ырларын». Потом представляла Кыргызстан на многих конкурсах за рубежом с этой же песней и в Испании, и в Италии. Получила массу призов и вернулась с призами в Кыргызстан. Италия, Испания, Эстония, Белоруссия, Славянский базар и много-много других конкурсов. И на этих конкурсах почти везде я исполняла Джамгыр Тюгельбая Казакова. Спасибо вам огромное. Я верю, что такие песни может писать только человек с большой глубокой душой. Вам сегодня аплодисменты. И да, эту песню благодаря вам, в принципе, благодаря вашей идее я сделала на 3 языках. Ну и сегодня вот хотела бы исполнить для вас. Жаңгыр төктү эч басылбай биз келаттык гөл шал болуп жол кароо көз ачырбайт бет алдымдан Ошол күнү кайда кетти жаштыгымдай же кечеги кайрылбай кетеби. Дождь идет, вспомнишься ты нашей любви, ушедшие дни, сердце в тоске полнится мук, ты словно лебедь, улетевший из рук. Güngür kıram, yağmur döktü. Oşol günü kayda gitti. Yaştığımda geçeyi kayrılbay gidebi. As flying birds, yes, fly away. No wind, no stops, might be falling rains on rainy days. Might reminisce our first love in our memories. Güngür kıran, yağmur döktü. Oşol günü kayda gitti. Yaştığımda geçeyi kayrılbay gidebi. Түгелбайдын ырлары бүт эле элге сиңип кетти. Элдик болуп калды.
Мынандай да бардык наамдарды ошондой мезгилинде бериш керек. Мына эмне үчүн орустарда Ян Френкель, Александра Пахмутова, алар композитор. Эч жактан бери эле композитор. Абдан сабаттуу жазат, элге сиңип кеткендерлер. Түгөлбай эч жактан бери эле элдик композитор. Ошо бардык боло турган наамдарды бериш керек буларга. Бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз ага. Ишиңизге ийгилик. Бир ушул чыгармаларыңыз биринде мынтип жазганыңыз бар экен да. Мен бала кезимден эле жамгырга жакын болчумун депчи. Мындай суроо. Деги эле табияттын кубулуштары, адамдын көмүскө касиеттерин ачууга өбөлгө түзүп бере алабы? Бул абдан чоң маселе. Адам тагдырында кайсы жерде төрөлүп, кайсы жерде чоңойгону. Мисалы үчүн мен шаарда чоңойсом, атам тирүү болсо кандай адам болот элем билбейм, айта албайм азыр. Мен жайлоодо чоңойдум. Бир, абасы таза, суусу таза, баары таза, эч кандай арамдыгы жок жерде чоңойдум. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңойдум да. Мен үчүн бүт дүйнө ушундай болуп сезилер эле. Мен анда географияңды билбейм, башка мамлекеттер бар экен да билбейм. Бардык жерде ушундай болуш керек деп ойлочумун. Анан үстүнө бизди тарбиялаган кишилердин баары тең илгерки кыргыздын гениалдуу макалдары менен тарбиялады. Бирөөнүкүн алба, бирөөгө кесепет жасаба, кара ниеттик кылба, жамандык кылба, өз башыңа тиет. Уурулук кылба, сиңире албайсың, тукумуңда жок, кусуп коесуң дегендин баарын ошо мен миллион жолу уктум. Ошо менен чоңойдуңуздар да. Ошондой чоңойдум. Атургай бир мисалды айтып берейин. Мен мектептен келе атып, бир аптека бар эле, өрттөнүп кетти кийин. Ошонун жанынан 5 сом таап алдым. 62-жыл болсо керек эле, ошондо акча жаңы алмашкан. Анан алып алып, кудуңдап үйгө келсем, апама көрсөтсөм айтты, каяктан алдың? Таап алдым десем, сен кыйкырдыңбы деди, кимдин акчасы деп 3 жолу. Кыйкырган жокмун? Бар. Кыйкырдагы ордуна коюп кой деди. Анан кыйылып келатам, себеби магазинде золотой ключик деген момпос үй сатылат. Жегин келет. Анан баратсам классташым жолугуп калды. Каяка ушундай. Ай, жүр барабыз да 1 килограмм золотой ключик алабыз, калганын коюп коебуз да, экөөбүз барып 2 сом 80 тиынга 1 кило золотой ключик алдык дагы, аны бирден санап туруп, бөлүп чөнтөгүбүзгө салып алдык. Анан калган 2 сом 20 тиынды алып келип, анан жана жерде экөөбүз айылды башыбызга көтөрүп бакырып атабыз. Кимдин акчасы эле, кимдин акчасы. Бизди караган эч ким жок. Ошо менен 2 сом 20 тиынды коюп койдук жерге. Анан кайра үйгө келбеймби мен тиги конфет чайнап. Анан ошондо таяк жегем. Жанагы калдың дейт да. Ошол конфеттин баарын тиги акчанын үстүнө алып барып койбодум мынан. Дагы бир суроого ушул. Өнөр адамдарына азыркы кыргыз коомунун мамилесин кандай көрөсүз? Советтер Союзун биз жамандап калабыз, тоталитардылык эле деп калабыз, бирок ал өнөр адамдар үчүн шартты аябай түзгөн. Спортсмендер үчүн да шартты түзгөн аябай. Мисалы үчүн мен өзүм чыгармачылыгымда андай деле кысым көргөн жокмун, куугунтук деле жеген жокмун. Жөн эле эмгектей бергендер көп азыр. Бизге болгону эмгектир дагыла, анан партияны Лениндир дагыла деп кыйнатчы да, ушунусу бар болчу. Мен мисалы китебим 6 жыл жатты басмада, ичинде же Ленин жөндөрү жок, же партия жөндөрү жок деп. 6 жыл жатты, анан айлам кеткенде балдар үчүн ырлар жазып, анан ошо менен чыккан. Андан башка алар антип баягы кесирле сүйлөп жүрбөсөң, партияга каршы же эмеге каршы. Калган шартын түзүп берчи да. Мисалы үчүн обончулардын обондорун кабыл алчы. Аз болсо да төлөп берчи. Акындардын китептерин чыгарчы, гонорарын төлөп берчи. Жазуучулардын китептерин чыгарчы, төлөп берчи. Чыгармачылык үйдү уюштурганда ошол Советтер Союзу болчу дегендей. Азыр мисалы чыгармачыл адам үчүн мына жазуучуларга ошол бир гана Арашан үй калды. Андан башка жазуучулар союзунун өзү бир тиын жок отурат азыр. Анан өнөр адамдары эми өз бети менен болуп калды да ар ким. Айтышкан, бул рынок шарты келгенде чыныгы чыгармалар гана калат, калганынын баары эч ким окубай калат деп. Тескерисинче азыр кимдин акчасы болсо бир торпогун сатып туруп эле китептин баарын чыгарып алып келип чыштап салат атпайбы дүкөнгө. Ал эмне болгон китеп экенин да билбейсиң, окусаң сүйлөм жөнүндө түшүнүгү жок.
Соңғы суроо Орынбек ага. Саясатқа аралашпай қалғаныңызға өкінбейсіз бе? Саясатқа чыгармачыл адам колдон келсе аралашпай эле койгон жакшы да. Такыр эле. Ооба. Мен баягы чылага түшүп кетип кайра чыккан кишидей болуп, эскерген сайын өзүм кыйналам чын эле. Саясат мен мына өнөргө келген жаштарга айтат элем, саясат сормосас. Саясаттан таза чыга албайсыңар. Саясаттан шерменде болуп чыгышыңар мүмкүн. Элдин бетин карай албай чыгышыңар мүмкүн. Саясатта өзүн сактап калыш бул абдан чоң искусство. Аны үчүн чоң акыл керек. Чоң көрөнгө керек. Кирди чыкты болуп саясатка бара көрбөгүлө. Саясаттын жеми болуп каласыңар. Саясат деген бир кимди болсо тебелеп кете бере турган, кимди болсо көргө тыгып кете бере турган абдан коркунучтуу нерсе. Атайын бир айымга, аяз атына арналган ырыңыз бар багай? Жок, мен андай ырым жок. Мисалы, алмашым. Жок, алмашым, айнагүл, айгүлай деген ырлар бар да. Мына шуларды арналган ырлар деп коюш керек. Таалайбек мисалы үчүн. Мен башынан эле кишинин атын айтып ырдаган ырга каршымын да. Аны кыргыз өзү эч качан мындай баягы орустар айткандай лобовой чечим кабыл алган эмес да. Булар дайыма кыйытып айткан бир нерсени. Анан ошентип келип эле кийин эле анан чак дегисе эле чекеден ары айтып калат. Анын жаман жери мындай да. Мисалы бирөөнүн сүйгөнү алмаш болсо, ал ырдайт. А сүйгөнү алмаш эместер кандай ырдайт ал алмашымды? Ошон үчүн Улутман тууралуу айтып берсеңиз агай. Улутман кайдан чыкты дейсиңер да? Улутман деген сөздү ойлоп тапкан мына Кыялбек Урманбетов отурат. Биз учурунда Жетимен деген журнал чыгарганбыз. Жетимен деген сөздү Төкө тапкан, же сен тап? Шакеби? Шайлообек Дүйшөев тапкан Жетименди. Алас деген гезит чыгарганбыз. Алас деген сөздү ошо гезитке атты Төлөгөн Карыкеев, Кимбайке деген замандашыбыз тапкан. Булардын баарынын атын айта жүрүш керек да. Улутманды ошол Кыялбек тапкан сөз боюнча койдук берге. Кудай жалгап жашап кетти. Бул долбоорубуз. Жакшы. Агай, анда сизге эркин микрофон дейсизби? Деги эле улут каадасы, наркы ушундай кыйын кезең кыйчагыс учурда элдин эртеңи кандай болот, кандай болуш керек? Анан жалпы эле өзгөчө жаштарга кеңешиңиз бар. Кыргыздар башына күн түшкөндө дайыма ата бабасынын мурастарына кайрылган. Бүгүн дагы эгер кыйналып турган болсо, анда кыргыз өзүнүн жашоо эрежелеринен чыкпай өз жолуна түшүш керек. Айрым бир космополиттер айтып атпайбы? Кыргыз жолу, болбосо кыргызча жашоонун эрежеси десең эле байыркы орто кылымга чакырып атат. Анан уруучулукка, андан ары тиги бу деп. Алар ал жолду көргүсү келбейт. Алар ошо жолу жок кыргыздын эсебинен өзүнүн жашоосун жакшы өткөзсөм деген кишилер. Кыргыз өзүнүн жолун тапса, тигиндей космополиттерге эчтеке артпай калат. Ошон үчүн алар бул нерсеге каршы болот. А менин тилегим кыргыз өзүнүн кыргыз жолуна түшүш керек. Монголдор сыяктуу. Монголдор эмнеге өнүгүп атат азыр? Монголдор Швейцариянын моделин алган жок. Малайзиянын же болбосо тиги Сингапурдун моделин алган жок. Монголдор өзүнүн жолуна түштү. Ошон үчүн өнүгүп атат алар. Ошол биз дагы кыргыздар өзүбүздүн ата бабанын жолуна түшүш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү студиянын коноктору, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жакшы маанай менен корутундулап, ушул Майрамбек Осмонов агайдан дагы бир мукам музыка менен жыйынтыктайлы. Biri şair, biri
Ага кыздар такыр жок сымал бийгенеге сени чакырат жок балдардан семай кызганам өтүп кеткендей жүрөк жалындап шектилгиздей мага алдырган койгон болбо өзүң көзүмдап жок балдардан семай кызганам өтүп кеткендей жүрөк жалындап шектилгиздей мага алдырган койгон болбо өзүң көзүмдап. Жок балдардан семай кызганам өтүп кеткендей жүрөк жалындап шектилгиздей мага алдырган койгон болбо өзүң көзүмдап жок балдардан семай кызганам өтүп кеткендей жүрөк жалындап шектилгиздей мага алдырган койгон болбо өзүң көзүмдап койгон болбо өзүң көзүмдап койгон болбо өзүң көзүмдап. Рахмат. Кыргыз маданиятынын мунарасын кураган, көрөңгөсүн улаган, каадалуу касиеттүү, таамай талант атуулдарыбыз бар болсун. Телегейлери тегиз, бактысы эгиз болсун деген тилекте бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Келелики жекшембиге чейин көрүшкөнчө.